Бүгүн Ош Жалал Абадтагы калыбына келтирүү иштери туурасында сөз кылабыз. Бүгүнкү талкуунун катышуучулары Ош Жалал Абадты калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясынын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев жана Интербилим ресурстук борборунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Саламатсыздарбы? Жантөрө мырза, мына июнь окуяларына 1 жыл толгону калды. Айтсаңыз, Коголагында үйсүз калгандардын баары эле үйлүү болуштубу? Жапа чеккен, күйүп кеткен да. Анан өкмөттүн эң бир приоритеттүү багыты бул үйлөрдү калыбына келтирүү болчу да. Атак бардык чыгымдарды мамлекет тарабынан белгиленген. Ошонун эң приоритеттүү бул үй болгондуктан биз былтыркы основной күчүбүздүн бардыгын ошо кайра калыбына келтирүү, ошо 1760 үйдү 28-38 квадратный метр кылып бардык жапа чеккендерге бере алдык. Андан сырткары мына июнь когалагында жапа чеккен үйлөрүндө каза болгондор үчүн 75 батырлуу квартираны бергенге жетише алдык. Азыркы күнгө, мына бүгүнкү күнгө бардык жерде Ошто, Жалал Абадта, Базар Коргондо, Сузакта, Кара Суу районунда 65 объекттин үстүндө иштеп атабыз. Анын ичинде 28 турак жай, бул 1710 квартира болот. Анын дээрлик көпчүлүгү бул Ош шаарында 1214, 120 квартирасы Кара Суу районуна, калган 324 квартира бул Жалал Абадта. Ошол айтсаңыз, үйлөр кандай тартипте берилди? Анткени сөздөр айтылып жатпайбы? Кызматына карап, улутуна карап, тааныш билиштерге карап берилип жатат деген дагы сөздөр тарап атат да. Канчалык деңгээлде негиздүү бул сөздөрдүн бардыгы баягы биздин базарда бирөө айткан деген сөз гана да, эч кандай андай болгон жок. Себеби былтыр биз ушундай болоорун билип, өзүбүз тарабынан жобо жазып, аны өкмөткө сунуштап, межведомственный комиссия түзүлгөн. Ал комиссияны да ошо биз бул октябрдан кийин түзгөнбүз. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр башкарат. Анан жеңип келген 5 партиянын жогорку кеңештеги өкүлдөрү бар, неправительственный организациялардан бар, жапа чеккендердик жанагы коом болуп уюшкандардын өкүлдөрү бар, жергиликтүү бийликтер бар. Таза ачык түрдө бөлүштүрүлгөн да. 20га жакын мүчөсү бар. Анын ичинде мен мүчө эмесмин, например. Ошон үчүн ал жерде жанакындай саясий упай топтоонун негизинде ар кандай сөздөрдү айтылып аткандар. Бул негизсиз. Гүлгакай, мына сиздер март айында дирекциянын ишине мониторинг жүргүзүп жыйынтыгын чыгардыңыздар. Ошондо сиздер канааттандырарлык эмес деп баа бердиңиздер да. Кайсы фактыларга таяндыңыздар? Анткени мына азыр Жантөрө мырза айтып жатат, бардыгы үйлүү болушту жабыркагандар депчи. Көбүнчө эле нормативдүү акттар болуп эсептелет. Эмнеге дегенде ошол мамлекеттик дирекция жаңы түзүлгөндө временный правительствонун положениясы менен түзүлүп калган. Азыр ошолор түптөлүш керек өз негизинде. Экинчиден бул ошол тендер убагында болгон нарушениялар айтылып кетилген. Мисалы үчүн ошо биз строительный компаниялардагы опрос жүргүздүк да. Строительный компанияларда опрос жүргүзгөндө ошолор доомат коюп атышат да. Мамлекеттик дирекция искусственно ошол алгачкы биринчи бааларды төмөн коет дагы. Анан кийин ошол төмөн койгон строительный компанияларды тандалышат. Анан кийин ошол курулуш жүрүп баратканда кайтып ал баага кошумча суммалар кошулуп берилет деп. Кошумча сумма кошулуп берилгенде жаңыдан конкурс жарыяланыш керек да. Ушул тендер боюнча көп пикир келишпестиктер болуп чыккан. Жантөрө мырза, сиз ушул ойго кошуласызбы? Чын эле ошондой кемчиликтер болгонбу? Мыйзамдуу жактарынан нормативдүү документтер жагынан мен кошула алам, бирок тендер боюнча маселеде ошол эле строительный организациялар доомат коюп атат дегендер боюнча мен бир нерсени айтып коюшум керек да. Биринчи биз жаңыдан ишти баштаганда мен Ошто зарегистрированный болгон строительный компаниялардын баарын чакырдым. Чакырып турган ошол жерде айттым, менен бардык 40ка жакын компания катышты. Мен эми баарыңар менен иштешке мага невозможно. Мага мүмкүнчүлүк бергиле. Мына жерден бир 7-8 компанияны мен тандап алайын, преквалификация кылып, ошо өзүңөрдүн жана опытыңар, тажрыйбаңарга десек, ошол жерде катышкан 40 компаниянын дээрлик бардыгы айтты, жок, биз ар бир тендерге катышабыз. Анан жана искусственный бааны занижать этет деген ал туура эмес. Бааны бул рынок шартында определет. Да,
кээ бирки убактарда демпинговать эткен компаниялар болду. Мисалга 1 метр квадрат жилье $210 түшкөн фактылар да бар. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүн карап келсек дагы 90% госдирекциянын иштегендери болот да. Туурабы? Ал бул деген конфликт. Мамлекет ошо убактылуу өкмөт, ошол убакта эч кандай бийлик болгон эмес. Мамлекеттин атынан убактылуу өкмөт сүйлөп атканда, мамлекет убактылуу өкмөт государственный дирекцияга бүт эмени жүктөгөн. Милдеттерди, жоопкерчилиги дагы, организациясы да жоопкерчилиги да. Анан ошон үчүн мен негизги ишене турган күчүм өзүмдүн гана кишилерим болуш керек. Себеби мен жооп берем. Ал мыйзамдын алдында да, абирдин алдында да, башка жерде. Башка ошол эле сиз айткандай коомдук уюмдар, силердин, например, бир представителиңер бар, НПОдон. Ошол биринчи тендерлерде Союз строительдерден кошулду, Союз архитекторлордон кошулду. Алар өздөрүнүн кызыкчылыктарын түртүп туруп алган фактылар бар. Ошол мониторингте сиздер дирекцияга жалаң гана курулуш иштери менен алектенип, баягы аты айтып тургандай өнүгүү жагына көңүл бурбай калды деген дооматтарды айттыңыздар да, бул дооматтын негизги катары белгиледиңиздер. Айтсаңыз, өнүктүрүү жагына көңүл бурулбайт деген түшүнүкөм тереңирээк түшүнүк берип койсоңуз ушул сөзгө. Өнүктүрүү бул деген ошол жарандарды өнүктүрүүгө салым кошуу деп эсептелет. Это человеческое развитие, мындайча айтканда, адамды өнүктүрүүгө. Ал деген конкреттүү мына мисалы үчүн өнүктүрүүнүн ичине ошол билим берүү системасын, мисалы үчүн ошол дошкольный мектепке чейин образовательный системалардын, детсаддардын немесине өнүктүрүүсүнө салым кошуу, же болбосо мына айталы ошол детский бала бакча парктарын, балдардын детский парктарын калыбына келтирүү, бассейндерди калыбына келтирүү. Жантүрө мырза, мына Гүлгак айым айткан дооматтарга сиз кошуласызбы? Мында жаңжалдашкан тараптарды өз ара интеграциялоо, ушул миссия дагы дирекциянын ишине киреби? Бул эми Гүлгакы идеалдуу случай боюнча айтып атат да. Былтыр да, биздин планга да таянып айтып атат. Мен айтып коеюн, былтыркы жылкы 2010-жылы ошол 6 айдын ичинде кылган иштерибиз, азыр 6 айда кылган иштер бул зарылчылыктан пайда болгон гана жумуштарды жасап атабыз. Ал эми өнүктүрүү программасы бул өзүнчө программа болуш керек. Себеби өнүктүрүүдө бир эле бул дирекциянын колунда эмес, бул деген жергиликтүү бийлик, өкмөттүн толук курамы иштеш керек. Депутаттар, бир эле государственный дирекция ошол түштүктү өнүктүрүп кетет деген ой боло турган болсо, анда бул ошибочный мнение болот. Бирок сиздер дагы салым кошушуңар керек. Биз салым кошо. Мына бизде мисалга быйылкы жылкы программабызда 2010 орундук мектеп, бала бакчаларга спорт залдар, ошол эле спорт комплексинин ремонттору, жолдор каралган. Жанагы салынып аткан үйлөрдүн баардыгы 1710 квартира бул өнүгүүнүн программасы деп айта алам. Себеби калыбына келтирүү койсок, анда биз жапа чеккендердин үйлөрүн гана кайра калыбына келтиришибиз керек эле. Ошол жагынан өнүгүүнүн ар бир жолу бар да. Гүлгак айым, мына бүткөн ишке сынчы көп, бышкан ашты жечи көп деп коет эмеспи? Анан сиздер баягы дирекцияны жөн эле катуу сындап жаткан жоксуздарбы? Мисалы, оштогу жарандык бейөкмөт уюмдар, сиздер конкреттүү кандай сунуштарды бергенсиздер? Кандай жардам бересиздер? Катуу сындоого келе элекпиз. Биз деген сындоо деген понятие жок да бизде. Бизде деген бул мамлекеттик госдирекция менен ошол сындоого алынган нерселерди оңдоп келүү да. Мисалы үчүн 1-сентябрларда берип жатасыздар. Ооба, андан кийин деген госдирекция кээ бир рекомендацияларды кабыл алат, кээ бир рекомендацияларды кабыл албайт. Эми мисалы үчүн азыр айтат элек, жана өнүктүрүү программасы деп атпайбы? Өнүктүрүү программасы эгерде госдирекция менен мэриянын ортосунда тирешүүлөр боло берсе, өнүктүрүү программасы эч качан болбойт. Эмнеге дегенде аны биз деле эмес, эл деле сезип турат. Госдирекция менен мэрия өз ара тил табыша алышпайт да, көпчүлүк жерде. Мэрия менен дирекциянын ортосундагы карама-каршылыкка кандай мисалдарды келтирет элеңиз? Мисалы үчүн азыр 2-фазаны курабыз деп мамлекеттик дирекция сунуш киргизип атса, мэрия курулбайт бул үйлөр. Эмнеге дегенде, генплан боюнча көп жерлерге жаңыдан үй курулуш керек, жаңыдан имараттар түшүш керек. Мисалы үчүн Черемушка аймагы боюнча курдурууга макул эмес. Жантүрө мырза, чын эле ошондой тирешүү барбы? Жок, эми мындай сырттан караса тирешүү бар деп айтса болот, бирок ичкилигинде тирешүү жок. Кандайдыр бир деңгээлде специалисттердин келишпестүүлүктөрү бар. Ал саясий келишпестүүлүктөр жок. Себеби бүгүн